Кыргыз өкмөтү өлкө аймагында массалык иш-чараларды даярдап өткөрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылуу тартибин бекитүү жөнүндөгү токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иштеп чыккан долбоорго ылайык өлкөдө массалык иш-чараны өткөрүү алдында макулдашуу талабын киргизүү сунушталды. Долбоордо мекемелер ортосундагы координацияны чыңдап, иш-чаранын катышуучулары үчүн тобокелдиктерди азайтууга жана жарандардын укуктарын сактоого жардам берүү максаты көздөлүп жатканы белгиленген. Эгер сунуш колдоо тапса, анда тынч чогулуштар жөнүндө жана мамлекеттик күзөт жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынуучу иш-чаралардан тышкары маданий спорттук билим берүү, эс алуу жана башка мүнөздө уюштурулган бардык иш-чаралар мына ошол тартипке ылайык уюштурулат. Жалпылап айтканда аталган токтом элдин коопсуздугуна багытталган. Бирок аны сындагандар да четтен чыкты. Мисалы, чет өлкөдөн каржыланган айрым басылмалар демократияны жамынып бурмаланган маалыматтарды таратууга өттү. Бирок дал ушундай токтом долбоору өнүккөн өлкөлөрдө да бар экенин айтышкан жок. 2013-жылы АКШнын Бостон шаарында өткөн марафондо жардыруу болгон. Анда 3 киши өлүп, 170ден ашуун адам жаракат алган. Бул окуядан соң АКШ бийлиги террордук чабуулдарды алдын алуу жана өзгөчө кырдаалдарга жооп кайтарууга байланыштуу бир нече мыйзам актыларды кабыл алышкан. Конгресс тарабынан иштелип чыккан мыйзамга ылайык массалык иш-чараларды коопсуздукту камсыздоо багытында ФБР, жергиликтүү полиция жана башка федералдык агенттиктер биргеликте иш алып барышат. Башкача айтканда, футбол оюндары, концерттер, марафондор сыяктуу иш-чараларды өткөрүүдө биргеликте коопсуздукту камсыздашат. Дал ушуга окшош мыйзам актылары Германия, Япония, Британия өңдүү өлкөлөрдө да кабыл алынган. Ал эми Кыргызстанда сунушталган токтом долбоорун жазууда европалык эксперттердин сунушу эске алынды. Массалык иш-чараларды даярдап өткөрүү тартиби кабыл алынса, биринчи кезекте жарандардын коопсуздугу камсыздалат. Мисалы, 2024-жылы Сузакта балдарды тебелеп кеткен портерди эске сала кетели. Сунушталган токтомго ылайык мындай иш-чараларда кырсык катталбаш үчүн Саламаттык сактоо министрлиги, өзгөчө кырдаал, ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы биргеликте иш алып барышат. Иш-чаранын уюштуруучусу алдын ала жогорудагы кызматтарга билдирме жөнөткөн соң мамлекеттик мекемелер элдин коопсуздугун сактоо багытында иш алып барышат. Буга чейин мындай тартип болбогондуктан иш-чараларда адамдардын коопсуздугу каралбай келген. Эми массалык саамалыктарды өткөрүүдө ар бир жарандын өмүрүнө коркунуч жараткан окуялар алдын алынат. Мындай тартип өнүккөн өлкөлөрдө эч ак эле кабыл алынган. Азыркы бийлик жарандардын коопсуздугун башка орунга койгондуктан атайын кызмат жогорудагыдай токтом долбоорун иштеп чыккан. Ал эми чет өлкөнүн акчасына иштеген журналисттерге бул сунуш жакпай калды. Анткени алар үчүн жарандардын коопсуздугу бир тыйынга турбайт.